Сулайман-тоонун кире беришиндеги поезд 16 адамды батырып, Сулайман-тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинин алдына чейин алып барууга күчү жетет. Ар кандай унаа тетектеринен жасалган поездди жасоо кымбатка турган. Зуулдап эл ташыган поездди көрүүгө ашыккандар көп. Эртең 18 май дүйнө коомчулугу музейлердин эл аралык күнүн белгилейт. Бул датага карата Сулайман-тоодогу музейдин ичине кирип таанышуу бүгүн эртең акысыз. Kyrgyzstan is very beautiful. Биз атайы Кыргызстанды көрүү үчүн Германиядан досум менен келдим. Бүгүн ойдо жок эле Ош шаарынын жүрөгү делген Сулайман-тоону көрүү үчүн келгенбиз. Музейлерге кирсек баары бекер экен. Ошондуктан абдан бактылуу болуп жатабыз. Бул күндү өзүбүз күткөн эмеспиз. Кыргызстан бизге абдан жакты. Биз бул өлкөнүн түндүк аймагында бир жума жүрүп, эми түштүктү кыдырып жатабыз. Эли да сонун экен. Тоолордун арасында сонун эс алып жатабыз. Background, especially the area around Osh. Музейлердин эл аралык күнүнө карата Сулайман-тоодо концерттик программада элге акысыз тартууланат. Жалпы 4 сааттан ашык коюлган концертке өнөр адамдары даярдык көрүүдө. Бул музей 1978 жылы ачылган. Музейдин проект автору архитектор Батишбек Назаров. Азыр биздин өзүбүздүн болжолубуз менен бир 4,5-5 сааттык программа даярдалган. Ал эми өнөр инсандарынан бизде Ыдрис Айтыбаев деген Токмакыныбыз, Аптап Нышанова деген Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артист, маданияттын эмгек сиңирген ишмер Аптап Нышанова жетектеген өнөр инсандары келип өз өнөрлөрүн көрсөтөт. Санат Битоо келип өз өнөрлөрүн көргөзөт. Андан сырткары Сыргак Мырзакаримов деген биздин Кыргыздын мыкты Манас жигити келип, Манас айтып, элге бир өзүнүн руханий жан дүйнөсүн байытуучу Манастан эпосунан үзүндүлөрдү айтып, элибизге эрмек болот деген ниет тилегибиз болуп, алар бүгүнкү келүүчү конокторду айтып жатам. Бул дата ЮНЕСКО уюмунун 1978 жылкы чечимине ылайык белгиленип келет. Музейлерге атайын камкордук көрүү зарылчылыгы туурасындагы маселе Советтер Союзунда да көтөрүлөп, ал дүйнө коомчулугунун колдоосуна арзыган. Кыргызстанда бул майрам 1979 жылдан бери салтанаттуу белгиленип, музейлерди көрктөндүрүү жана сапатын арттыруу багытында атайын иш-чаралар жасалып келет. Кыргыз Ата айыл өкмөтүнөн келдик. Бул музейди ушул окуучуларды музейдин тарыхый эстеликтерди ошондой эле байыркы замандан берки сакталып келе жаткан буюмдар тууралуу тааныштыруу максатында. Ошондой эле музейдин географиялык абалы жайгашкан ордо ошо окуучуларды терең тааныштырып, ошол максатында келдик. Биз бул жака өзүбүздүн тарыхыбызды жана ошондой эле бул жердин климатын баардыгын билгенге келдик. Биз музей мага абдан жакты. Бул жерде өзүнүн ата баба жашап өткөн жерлерин баарын көрүп, биз суктанып, ушундай кооз болуп, өзүбүздү жакшы алып келатабыз. Сулайман-тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплекси Кыргызстандагы эң ири музейлердин бири. Музей 1949 жылы 15 майда төптөлүп, учурда 33 миңге жакын экспонаттар бар. Адыл Акжол уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар. Саламатсыздар, урматтуу YouTube көрөрмандары. Бүгүн биз Сулайман-тоодобуз. Сулайман-тоодо бир өзгөчө жаңылык болуп турган мезгили. Бул поезд келген эс алуучулардын бардыгы ушул поездга чыгып алып, мынтип Сулайман-тоого саякаттап кетүүгө мүмкүнчүлүк бар экен. Бул абдан жакшы. Өзгөчө азыркы учурда эс алуучулар кызыгып, бул поездга чыгууга ашыгып жаткан мезгили. Бул жердин жетекчиси Султан Абдрахманов. Агай, саламатсызбы? Бул ушу поезд тууралуу айта кетсеңиз. Поезд жөн эле поезд. Биз Америка ачкан жокпуз. Бул дүйнөлүк ушундай эс алуучу жайларда баардык жерде пайдаланып келе жаткан унаалардан. Жаңылык да? Биздин Кыргызстан ичинде Оштун ичинде Сулайман-тоо өзүнчө. Биз дагы чыгып алалы азыр. Поезддин ичине чыгып алып, сүйлөшүп кетели ага. Жаңылык деп айтсак болот. Бул эми азыр биздин парктарда, эс алуучу жайларда бул мындай поезддар иштей эле жатпайт. Бирок мына тоого чыгуу шартына ыңгайлашкан үчүн бул өзгөчөлүгү ушул. Бул жерде мына 4-төн 16 адам отуруп чыгат.
Alem bu şu jeke işkerler uşul жерде bir ушундай bir şart түзсөк элге деген маселе болуп, ошонун негизинде алар менен макулдашуунун негизинде азыр бул жаңыдан эле иштей баштады. Мына иштегенде бир 10 күндө болуп калды. Келген зыяратчыларыбыз бардыгы бул жасалып аткан иштерге көпчүлүгү рахматын айтып, кубаныччылыгын билдирип атат. Эми бул ушу кайра иштеп чыкканда ушу ишкерлердин айтымында ушул поезд 8 автоуноонун тетигинен аралаштырып, кураштырылып жасалды деген маалыматты айтышты да. Анан эгер бул жер биздики тегиз болгондо, бир кадимкидей эле аккумулятор менен иштеген авто мындай поездарды койсок болмок. Бирок мына өзүң көрүп атасың, мындай бийик дөңгө тартып чыгууда аны мүмкүнчүлүк болбойт экен. Аны эгер биз өзүбүз мамлекеттин каражатын алалы десек, биз кызыгып көрдүк. Ошо 8 орундук ошо автокар поездар bir 25.000 dollardan жогору турат экен. Бир эл ошо 8 орундук. Муну эми баягы интернет аркылуу ал жакта кызыгып көрдүк. Анан ошон үчүн бизде өзүбүздө мүмкүнчүлүк болбогон үчүн биз ошо жеке ишкерлерге ушундай ушул жерде элдерди тоого чыкканга качса деген бир пикирибизди айтсак, ошолор өздөрүнүн күчү менен, өздөрүнүн каражаты менен азыр ушуну жасады. Мен ойлойм, Кудай буйруса, келечекте мындан мыкты дагы. Тракторлардан неден айланып кетти, олар тартып алсын. Мына поезддарда да 5-6 тонна кетип калыш керек. Актап айтты алы. Ой, бул канча тонн? 400 миңге түттү. 400 миңге? Bunu meni yerim açık emresin. Kim yeriniz? Сигналдар иштеткен. Рахмат агай, маалыматыңызга рахмат. Светтеринен бар экен, түнү жанып турат турбайбы кадимкидей эле? Жакшы. Эми азыр музейге кирип чыгалы. Ассаламу алейкум. Мына биз бүгүн азыр Сулайман Тоо музей комплексинин ичинен кирип жатабыз. Бул жака кирген адамдардын бардыгы бекер, музейдин ичи менен танышууга толук мүмкүнчүлүк бар. Бул музей күнүнүн алкагында болуп жатат. Ардактуу Ош шаарынын меймандары жана ошондой эле Ош шаарынын тургундары, мен бардыгыңыздарды чакырат элем. Ош шаарынын ушул музейге келип, музейди көрүп кетсеңиздер болот. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн кечки саат 6-дан баштап концерттик программалар музейде уланат экен. Биз азыр 22 деп койдук эле. 22ден өтүп бул концерттик программалар бүтүп калат экен. Tekenin emelerini alıp ketip kalıyor. Siz özünüz